Assalamu alaikum Kırgız elim. Kırgız jerim, жердештер, туғандар, ел жұртым. Мына қарағыла. Кыргызстан қандай керемет, қандай сонун. Бейіштің төрден айырмасы жоқ. Тоолорына қарағыла. Арчалар, бадалдар. Ушундай керемет жайлоолорубуз бар, тоолорубуз бар. Ушул жайлоо тоолорубузду биз элибиз өзүбүз булгап таштадык го. Тоонун төрүнө чыксаң да баклажка, памперс, пакет бардык жерден табасың. Ушуну токтотсок болбойбу? Токтотуштун оңой эле жолу бар. Мен сиздерге айтып коеюн. Ана атка минерлерге айтып коеюн. Атка минерлер ушу бир закон чыгарсаң, бул оңой эле. Ар бир баклажкага сатуучуга милдеттендирмей койсоңор 20 сомдон. Баклажканы кайтып прием кыласың, 20 сом кымбат сатсын, 20 сом кайра алып барса баклажкасын алсын. Ал сатуучу өзү алган жерден 20 сом кымбат алат, алып барып берсе 20 сом сдачаны берет. Ошондо биздин талада, тоолордо, көл жегинде, дарыянын ичинде, сай-сайларда, коктуларда ошол баклажка деген калбаса керек эле. Баклажканы бомуштар эмес, жаш балдар терип барып 20 сомго сатып природаны, жаратылышыбызды өздөрү тазалап койчу эле. Элибиз өзү тазалап койду эле. Памперс. Памперсти илгери биз памперс билген да эмеспиз. Мен балдарыман памперс таккан жок. Памперсти бир штугуну 400 сом кылып коюш керек. Ошондо азыркы деловой келиндер баласыны жакшылап карап, бир айылга же транспортто кетип бара жатканда гана памперс такышат, башка учурда такпайт болчу. Пакет маселеси. Пакетте одноразовый пакет, илгери союзмалда одноразовый пакет жокчу, многоразовый эле сумкелер, сеткалар болчу. Ошондой многоразовый эле пакет, бир калыңыраак эле бир нормальный пакет чыгартып койсо болот го. Ошону алсын 50 сомдон. Бир жолу эмес, 100 жолу колдонсун, базарга 100 жолу көтөрүп барсын магазинге. Болобу? Болот. Ушуну атка минерлер, ушуну оңой эле жолу ушул. Ушуну кылып койсо болот. Природаны өлтүрдү го. Мына карасаңар, мен ошону көрсөтпөйүн силерге. Ана баклажка каерде жатат? Мына тоонун чокусунда да баклажка бар. Тиги колотто, сайдын ичинде, дарыянын боюнда, көлдүн жээгинде баклажка, пакет басып кетти. Ушуну ойлонгула, атка минерлер, уважаемый.